Пассаттар оңдолду, электри тиктик, бактарды тиктик, участкаларды коюлду. Эме бул баягы таксисттер каерде турат? Баягы айтып Таксисттердин баары бияктан жылдырылды. каерде турушат? Так, начальник болду. Ол жанагы таксисттер боюнча. Таксистер боюнча өтө көп эмелер баягы жалпы түшүп жарайт. Ошол боюнча бир айтты, эки айтты, кеч болбой да. Ушул адамдардын порядок калбайсың. Порядокко келтирдик. Bunun артында базар бар. Базардын арасына кирип аралашып кетип аткан. Азыр алардын баарын текшерип өтөт. Сен таксистер баягы клиенттер келип туруп мына Өзбекстандан чыккан адамдар менен ызы чуу болуп уюшуп калат. Жок, андай факт жок. Ал жана блогер сүйлөгөн. А у факт не нашелся. Не нашелся. Не подтвердился. Биякта болсо бүт таксисттердин баары Мына уже порядок болуп калды. Баары сону бар порядок. Жолдо келгенде порядок болуп калды. Кандай бардак бар. Сону порядок. Эми ушул порядок кармаш керек да. А порядок кармаш бир эле администрациядан эмес, мына милициядан көп нерсе мындай аныкталат да, милициядан көп нерсе көз каранды да. Эгерде силер жакшылап карасаңар эле, милиция көчөдөгү келгендерди, мына как раз Өзбекстан менен чегара кирген, чыккандарды жакшылап карап турсаңар да. Так, жерде баягыдай зордук, зомбулук, бирөөнү мурдап кетпей, тонап кетпей эле жок болсо болду, калган жакшы. Биякта Порядок күнү 6 кызматкер биякта дежурт этет. Андан тышкары патрульный милициябызда дежурт этет. Постоянный кызматкерлери 2 смен болуп, таныктык ошол жерде болуп барат. Бул жердеги баягы базаларда эмне болду, бул жердеги база? Бул жерде бир база бар. База бул жерде стоянкада иштеп турат. Как нет? Жанында, мул жанында. С этой стороны база бар. С левой стороны. Могу жердеги болчу. Жакшы, ошон үчүн милицияга карагыла. Керек. Эң негизги маселе сиздин колуңузда болчу. Сау болуңуз. Кандайсыңыз? Жакшысыңарбы, иштеп Мен кичине мына жакшы болуп кетти. Мусорларды коюпсуңар, Күндө жууп тазалашат. Күндө отдельно бияка эмени коюп койдук. Пас менен иштешет. Ну, порядок эми болду. Жактачы, порядок эми болду. Анан чегерачыларыбыздан кабар алайын, сиздерге болот. Жолдоштор ага, достук көзөмөлдөө пунктта мамлекет чегара бузулар катталган жок. Башкармалык баш полковник Исмаилиев. Эркен тур. Эркин тур. Жолдош генерал полковник, достук көзөмөлдөрүнүн башчысы подполковник Сакат. Достук бажөткөлдүн башчысы подполковник Алибек. Ош бажысынын башчысынын орун басары подполковник Рысбеков. Жакшыбы? Точно. Сен ушул посттун башчысы сен, а? Так точно, Жолдош. Жакында райондун башчысы. Так, бул жерде жанагы кирген чыккандардан акча топтоп атат, алып атат деген маселе эмне болду? Алар жоюлду. Якты койгондон кийин баягы сиз коюп кеткен замечаниялардын баарын жойдук. Азыркы убакта скопление жок. Бир кабиналар толтура. Кирген, чыккан машинелерден, пассажирлерден акча топтомой токтодубу? Токтоду, Жолдош. Точно? Так точно. Жедаганы текшертейин. Никак нет, андай жок. Так, эмне болду? Андай фактылар азыр жок, жолдоштор ага. Булардын азыр бир проблемасы болуп атат, нехватка кадров. Себеби дегенде Понятно, хорошо. Она другой вопрос. Вот по части коррупционных проявлений. Так, эгерде кимдир бирөө эме ушул жерде канча жолу спецмероприятие өткүзүлдү? былтыр бир, мурдагы жылы бир өткөрүлгөн. 2 жолу өткүздү. Так точно. Так, 2 жолу өткүздү. Ошондо деле токтогон эмес. Бул эми баардыгы эми жетекчиден эле. Эгер сиз эле карасаңыз токтойт. Так точно. Сиз эми карабай коесуз да. Сиз карабай коесуз. Карайбыз. Анан кийин анча-мынча тыйынтып алып аласыз. Ошо менен анан биринен бири уланып кете берет. Андай болбосун, уктуңарбы? Бир эле чегерачылар эмес, таамашыл. Уктуңузбу? Сиз жооп бере аласыз. Эч кандай коррупциялык проявление жок. Кирген чыккан машиналардан, товарлардан, элдерден эч нерсе алынган жок. Точно. Мага телевидение тартып атат. Эртең мага бирөө жаловаться этсе, сразу жооп бересиз. Сиз начальник, сиз экөөңүз жооп бересиз. Так точно. Эртең бирөө эле жаловаться эте турган болсо. Ошон үчүн жакшылап карагыла керек. Бул оюн эмес, жөнүнө келип эле көрсөтмө эмес булчу. Макулбу? Бул жөнүнө келип эле эме эмес.
Biz elden kolsuzluğun kamsızlaşımız керек. Обязательно, это в любом случае, другого выхода нет. Не подумайте просто так здесь работать или что-то там каким-то образом на себя наживать. Этого не будет. И этого не допустим. Шуны жакшылап карагыз. Сіздерден биринчиден суганыч катары айтабыз, өзүбүздүн жарандар катары. Экинчиден ушул биздин мамлекет кызматкерлери катары сизге талапты коюлган ушул. Ушуну жакшылап карагыз. Сен жооп бересиз бул жерде. Конкретно. И сиз өкүлсүз. А силер жетектеп өзүңүз тартып отурсуз. Жарайт. Жарайт. А эгерде силер кыла албай турган болсоңор, анда уже башка жетекчилер. Яна чыгат. Туурабы? Силерден периодически келип карап атасыз. Качан адам келип чыгып атат? Где-то 15 миңге жакын. Күнүнө. 15 миңге жакын киши. Күндө качан адам кирип чыгат? 20 миңге жакын. 20 миңге адам күндө кирип чыгат. Эртең менен поток каяка? Ертең поток в основном биз тарап. Кыргызстан. А кечинде Кыргызстандан бияка чыгат. Табыш. Эмне боюнча? Эмне булар эмне кылат? Жумуш иштейт. Я. Көбүнчө жумуш иштеген. Жумушка киришет дагы. Өзбекстандын граждандары жумушка Кыргызстанга кирет. Анан кайра чыгып кетет. Кечке чейин иштеп чыгып кетет. Ошондой. Бир эле күн иштейби. Кыргызстанга кирип чыгышат.